Салам достор. Мен деген бүгін ес алуда жүргем, үйгө келгем. 2 күн ес алып кайра жумушка чыгам. Азыр үйдөн чыгып бартам. Бул Огайо штаты, Колумбус шаары. Бул мен жашаган үй. Мурда Нью-Йоркто турчумун. 2013 жылы Нью-Йоркко келгем. 8 жылдан бери Америкада жашайм. Мен бүгүнкү видеодо Америкада жашаган кыргыздардын машиналары жөнүндө видео жасайын деген. Бул менин биринчи машинам. Toyota Camry 2015 жылы алгам, Бруклинде жашап жүргөндө. Номери Кыргызстандын желегин тагып койгонбуз. Огайо штатында. Машинанын астына номер тагылбайт. Ошон үчүн Кыргызстандын желегин тагып койгом. Азыр муну ачып экинчи машинамдын ачкычын алып алайын. Барды чөккө салып койдум эле. Огайо штаты жакшы жери. Машинанын парковкасына проблема жок да. Нью-Йоркто машина коюу проблема. Бул жакта келсең постоянно орун болот. 2019 жылы экинчи машинаны алгам. Бул Lexus 570. Мунун астына дагы Кыргызстандын номерин тагып койгом. Lexus 570 Sanitizer колдонуп жүрөбүз Америкада. Ичинин баары кожа. Огайо штатында погода жакшы. Бүгүн 17 март 2021 жыл. Азыр мен сиздерге акыркы алган машинамды көрсөтөм. 2021 январь айында 3-чү машинаны алгам. Азыр ошол машинаны барып көрөбүз. Бул видеону атайын тартып жатам. Кыргызстандык биздин мекендештерге кызык болуш керек. Америкада жашаган кыргыздардын жашоосу. Бул менин 3-чү машинам. Mercedes 550 S-класс. жылкы. Бул машинага дагы Кыргызстандын желегин таккам. Асты. Азыр жакшы болуп калды. Amazonго киргенде Кыргызстанды сагынган жигиттерге, кыздарга жакшы нерселер пайда болуп калды. Огайода машинаны жаңы сатып ушундай временный номер берет 2 айга. 2 айдан кийин анан ДМВ деген жерге барып туруп жаңы номерди алабыз. Азыр машинаны тиги башка жерге апарып коюп коебуз. Так. Так.
Жана мен келсем тигил жерде место жок болчу, азыр место пайда болуп калыптыр. Ошол жерге барып азыр машинаны коюп коебуз. Мына Агаяда ушундай үйлөрдө жашашат кишилер. Өзүнчө микрорайон. Жим бар, бассейн бар, өзүнүн секьюритиси бар. Как раз мен могу жерге 2 машинаны жанаша койчу элем. Ушул жерге азыр машинаны парковка кылып коелу. Так. Урматтуу туугандар, жашоо ушундай. 2 күн, 3 күн эс алып алып, өзүм трак айдайм. Кайра жумушка чыгабыз, иштейбиз. Чарчаганда келип эс алып турабыз. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө аман эсен болгула. Колдон келсе Америкада жашаган кыргыздардын жашоосу боюнча жакшынакай видеолорду коюуга аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар.